Кудайдын чакырыгы 24-май. Биринчи жолу Кудайдын сөзү делген ыйык китепти колума алган күнүм эсимде. Аны ачып барактап, жазылган сүйлөмдөрдү түшүнсөм да, ары жагындагы маанисин деле түшүнбөй окуп жүргөн күндөрүм болду. Жыйында жумасына бир жолу боло турчу ыйык жазууну талкуулоо чогулуштарына барып жүрдүм. Кудайдын ааламды жаратканын баяндаган, андан ары Кудайдын элинин тарыхы, пайгамбарлар китеби, Забур китеби, Сулаймандын накыл сөздөр китеби, Жаңы Осуят китеби, ушул жана башка китептердин баарын биринин артынан бирин окуп, чогуу талкууладык. Библия китеби 2 бөлүктөн турат жана ичине 66 китепти камтыйт экенин билебиз. Көптөгөн суроолорду берип, түшүнбөгөндөрүмдү сурап билип алдым. Эмне деген байлыктар камтылган, эмне деген билим, эмне деген руханий күч. Бирок эми андан ары өзүм жеке Кудайдын сөзүн окуп, Кудай менен жеке мамиледе болуум, аны менен жеке сүйлөшүп туруум маанилүү. Албетте, эми деле көп жакшы авторлордун китептерин кызыгуу менен окуйм жана ишенимдүү насаатчылардын насааттарынан шыктанам. Бирок эң биринчиден мен Кудайдын артынан ээрчийм жана руханий өсүүнү бере алган жалгыз гана анын ыйык сөзү экенин билем. Эгер өсүүнү берген жалгыз ал болсо, анда мен күн сайын анын сөзүнө, ыйык китепке муктажмын. Чыныгы руханий өсүү Ыйса менен баарлашканда Кудайдын сөзүн күн сайын ачып, жараткандын үнүн угуп жатканда болот. Албетте, Кудай башка жолдор менен да сүйлөйт, табиятты да колдонот. Бирок аны менен өткөрүлгөн убакытты эч нерсе алмаштыра албайт.